Күчтүү программист болуу үчүн мектеп окуучуларына эмнелерди сунуштамаксыз дейт. Кружоктор, олимпиадалар, университеттер жана башкалар дейт. Адамдардын дагы мотивациясы пайда болот да, анткени эң кызыктуу нерселердин баары ушул жакта деп ойлойм да мен. Акыркы точка Кыргызстан болот да. Ал жерде бир жакшы бир компания ачып, IT боюнчачы ошондой иштейм деген пландар бар. 40 миллион 50 миллион отурса болот да. Жок жерден бонус берип кылыш мүмкүн. Өзү билесиң, 1940-жылы чыккан Samsung. Эгер сен магистратурага же болбосо докторантурага тапшырып атсаң, Samsung сени колдоп береби дейт. Куран жөнүндө бир аз визуализация кылдым, анализ кылып көрдүм, ошолчу немеденчи. Тамашалап эле айтып койду эле да, Samsung бар экен, давай ташып көрбөйлү деп. Мен тамашалап атат окшойт, өтө албай каламбы деп ойлодум эле да. Мейли, шанссыз денеп көрөлү дедим, ошондон кийин азыр карасаң Samsung калдым. Баарыңыздарга салам. Менин атым Мурат болот. Мен бүгүнкү интервьюнун модератору болом бүгүн. Бизде болсо бүгүн Samsung'та азыркы күнү иштеп жүргөн биздин ЮНИС аттуу университетинин бүтүрүүчүсү Азамат Ахмедов. ЮНИСтегилердин баары тааныса керек, калгандардын баары тааныбаса, тааныштырып коелу. Ошо азыркы учурда ЮНИСти бүтүргөн Samsung аттуу компаниядагы Кореядагы эң чоң компаниянында программист катары иштейт. Азамат байке, кандай, сөзүңүз жакшы эле жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Болот, секин. Жакшы, анда эмесе өзүңүздү дагы жакшыраак, кичине детальныйраак адамдарга тааныштырып кетесизби? Менин атым Азамат. Азыр Samsung'дун Туган шаарындагы главный курста жатабыз. Бүгүн маселе көбүнчө ушу Samsung жөнүндө, анан Samsung'да менин тажрыйбаларым, билген нерселерим жөнүндө болот. Азыр мен иштеп жаткан бөлүмүм network бизнес боюнча иштеп атат. Network азыр 4G, 5G ошого байланыштуу продукталарды уже башка компанияларга сата баштадык да, контракт түзүпчү. Ошонун ичинде мен да тиешем бар да, ушул продукциянычы, ошол кичине жанды отургула деп. Жанды отургула. Биздин арабызда азырынча мектепте окуп жүргөн, университетте окуп жүргөн, же болбосо жаңы эле университетти бүтүргөн адамдар көп. Ошондуктан бизге эң биринчи сурообуз деген, университетти качан бүтүргөнсүз, кандай баа менен бүтүргөнсүз, кандай экзамендерди тапшыргансыз, Samsung'га өтүш үчүн университетте жүргөндө кандай проекттерди жасап көргөнсүз, ошонун баарын тагыраак билип кетсек болобу? Генерал сурап калдым го. Мен университетти канча вакыт 2017-жыл жайда бүтүргөнмүн. Ошол эле жылы жазда канча марттан баштап уже Samsung application'дар баштала баштаган да. Андан кийин ошол жерде документтерди тапшырганбыз. Документтерде кандай болжолду бүтүрө турган диплому, анан ошол жерде сабактарыңды киргизесиң, отдельно регистрация кыласың ошол жерде. Ошол сабактарың баары деле эмес, мындай негизги, мисалы үчүн алгоритм, анан да кандай data structure, ошол главный сабактар, мындай программингге таасирин тийгизе турган сабактарың жакшы баа болгон болсо, ошого карап туруп алышат го дейм. Ошол жерде эссе сурайт, да кандай башка сертификаттарың сурашы мүмкүн, бирок көп деле нерсеге карабайт да, ошол сабактарың, андан кийин ошо сен университетти кандай окугансың, ошого карап бир аз болжолдуу неме менен алат да. Көп деле кыйын эмес, биринчи туручу. Сиз Samsung жөнүндө качан билгенсиз, качан университетте окуп жүргөндө Samsung'га тапшырайын деген максат койгонсуз? Качан тапшыра баштагансыз? Ал убакыт канча убакыт алгансыз? Башта ошол эң биринчи кадамдан баштап Samsung'га өттү деген приглашение келгенге чейин канча убакыт алган? Ошол жөнүндө дагы бир кетсек. 4-нчы курста жүргөндө өзү менин деле планым жок болчу. Бир кореец бала, Юсаң деген кореец бала чоң тапшырайлы деп калды. Андан кийин макул деп тапшырып кое бердик биринчичи, анан документтерди ушинтип тапшырганбыз. Анан ошол марттарда 1-2 апта өткөндөн кийин уже результат чыкты да. Анан ошо экинчи турга чакырды. Экинчи турга чакыргандан кийин уже ошондон кийин уже серьезно ала баштадым да. Samsung'га өтүп, Samsung'да иштей баштасам жакшы болот деп. Андан кийин экинчи турдан уже серьезно баштадым. Экинчи тур кандай болду? Экинчи турда өзүнүн бир кампуска келдик да, ошол кампустан программингден экзамен болду. Экзаменде
алгоритм деле эмес, мындай орточо программингден 2 суроо турат. 2 суроо көп деле кыйын эмес. Эгерде программинг бир аз knowledge болгон болсо, динамика, анан рекурсия окшогон темаларды чалсаңар, даярдансаңар жакшы эле да, мындай шанс жакшы өтүш. Эми азыр бир аз кыйындашты дейт. Бир аз кыйнаган болушу мүмкүн, себеби дегенде жылдан жылга Samsung эле өзүнүн стандартын көтөрүп атат. Касы техникалык скилл жакшы болгон болсо, анан ошол жерде көрсөтө алган болсоң, эгерде кээде мындай скилл болуп туруп интервьюдө көрсөтө албай каласың го. Андай нерсеге карабайт да, эгерде минимумдан өткөн болсоң, уже өттүң дей бересиң да. Андан кийин ошентип экинчи тур өттү. Экинчи турда 1-2 аптадан кийин жооп келди. Өткөндө үчүнчү турга чыгышты. Үчүнчү турда мындай уже слишком серьезный болду. Себеби дегенде эртең саат канча 8-де, 7-де неме кампуска чыгарган. Ошол күнү Сеулда бир кампуска чыгарган. Ошол жерде 3 түрдүү интервью болду. Ал жерде канча миңдеген адамдар чогулуп ошол жерде экзамен тапшырдык, интервью тапшырдык да. Миңдеген адамдар дейсиз? Ооба. Ушунчалык көп киши тапшырат экен да, демек Samsung жыл сайын ошолордун арасында өтүп кеткен азамат экен. Биз бир сессия элек, бизден башка дагы сессиялар да болгон да, башка күндөрүчү. Анда 1000 адамдан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн турбайбы анда? Ошол мындай да. Samsung кээ бир адамдар тапшырса албай коет, андай мындай деген нерсе бар да. Ошондой дешет да адамдарчы, бирок билбейм мен, биз ошол жылы тапшырган жылы, может биздин пешине жакшы болуп, квота көп болгон да, өтө турган адамдар көп болгон. Ошондо канча билбейм, ошол 500дөн көп адам өттү окшойт, эми ошол биз өткөн жылычы. Себеби дегенде ошол жылы Samsungда неме ачылган да, 5G ачылып, ошол жерге көп адамдар керек болгон да. Ошондо биз тапшырып, көп адам өтүп кеткен да. Ошон үчүн мындай бир жыл тапшырып коюп өтпөй калдым, Samsung албайт экен дегенден көрө кийинки жылы дагы тапшырыш керек да. Өзү бир жылда 2 жолу тапшырса болсо керек Samsungга. Жазда 200дө. Ошол тапшырсаң кээде мындай квота көп болуп калат, же болбосо кээде экзамен жакшы чыгып калат. Ошентип өтүп кетиши мүмкүн да. Андан кийин үчүнчү интервью элек. Үчүнчү интервьюда кандай суроолор болгон? Биринчиси technical skill. Technical skillден суроо сураган. Барасың мындай доскада жазып көрсөтүп бересиң немеңичи. Ошол 2 же 3 суроо сурайт. Ошол суроолорду немеде доскада түшүндүрүп бересиң да, сенин сolution кандай болот? Кайсы функцияларды колдондуң? Ошентип түшүндүрүп бересиң. Ошо өздөрү сурайт. Ушундай болсо кандай болот? Мисалы үчүн кайсы жерлерин өнүктүрсөң болот? Ошондой мындай сен өзүң чыгарган экениңди түшүнүш неме аныктайт да аларчы. Канча ар комнатада сен өзүң жалгыз 1 сааттай убакыт берет, анан кийин өзүнчө отдельный бир комнатага кирет, ал жерде бир канча 5-6 неме интервью ала турган киши отурат. Ал жерде мен тапшырган убакта өздөрүнүн бөлүмдөрү болот да, кээ биркилер только корейский болот. Биздин бөлүмдө англисче да болгон үчүн ошол англисче сурашкан менденчи. Кээ биркилер англисче жакшы билбеген үчүнбү билбейм, көп деле суроо сураган эмес да. Хорошо. Биринчи экзаменден жакшы эле өттү. Оңой эле болгон да, мындай жакшы эле тапшырып койгон. Андан кийин экинчисиде creativityден сурайт. Кандайдыр бир ситуация берет сага. Андан кийин ошол ситуацияны колдонуп бир продукция чыгарышың керек, же идея чыгарышың керек. Ошону эссе менен жазып туруп тапшырасың ошол жердечи. Анан эссең окуйт да, кийин ошого карап туруп суроолор сурайт. Биздин убакта ушундай. Мен 3 жыл алдым ушундай. Андан кийин төртүнчүсүдө behavior question болот. Ал көбүнчө өзүңдүн характеристикаң. Андан кийин ошондой толтура темалар. Поведенческое интервью дегенде. Кандай? Англисче behavioral questions деп болсо, биз поведенческое билбейм, интервью деп болсо, эгер дословно которсо англисчеден орусчага.
ошондой интервьюну айтсакпы, сен характеристикаңды, өзүңдүн кандай адам экениңди билиш үчүн. Ошо мындай өзүң психологияңы сурайт, анан кийин ситуацияларда кандай болосуң, ошону неме анализ кылат да. Ошол жерде колдон келишинче позитив жооп беришке аракет кылышың керек да. Анан кийин любой суроого мен жакшымын, мен сонмун деп жооп бере бербеш керек да. Мындай және жооп бергенден кийин ошого мисал келтириш керек да. Мен университетте жүргөнүм, мисалы үчүн жакшы жактарың же болсо жаман жактарың кандай десем, мындай болду, университетте жүргөндө ушундай кылганмын, кайын ушундай болуп үйрөндүм деп колдон келишинче позитив жооп беришке аракет кылышың керек да. Универде окуп жүргөндө стажировка кылдыңыз беле дейт. Кандай стажировкаларды кылгансыз? Кайсыл компанияларда кылгансыз? Жакшы суроо. Мен универде жүргөндө 2 жыл, 2,5 жыл стаж кылганмын. Ал университеттин ичинде эле лабораторияда кылганмын. Бир жакшы профессор тапканмын, анан ошол жерде профессор artificial intelligence боюнча неме берет. Спец ошондой эле лабораториясында ошого багып алган. Боюнча probability, анан статистика, ошолорду artificial intelligence колдонуп изилдөө жүргүзгөн адам эле да. Ошол жерде 2-3 темада research кылдым. 1-2 жолу конференцияга катыштым. Өзүм темамды сунум кылып жагандарга. Кийин paper жазганга бир көп деле убакыт болгон, шанс болгон жок. Бир-эки тема тандадым эле, ал бирок результат мындай высший уровеньге чыкпай калды, анан кийин чыкпай калды. Стаж компанияда болгон эмес, ошол неме деле. Сен анан кийин Samsung'da жүргөн тапшырыктарыңда стаж сурабайт да ал жердечи. Стаж деле керек эмес. Эгерде университетте жүргөндө ушундай ашыкча проекттер кылдым, анан кийин мындай кылса, хорошо, жакшы экен деп коет. Анан кийин келечектеги проекттериң кандай? 2-3 проект өзүңдүн идеяңда 2-3 проекттериңди айтып түшүндүрүп бер дейт. Ошол жерде колуңан келишинче проектиңди канчалык фантазияң күчтүү экендигин көрсөтүшүң керек да. Ошондо Samsung'a тапшырып аткан кезде деген сенин бул күнгө чейин кылган стажировкаңды ал жерде эмне кылган экенин ошонун баарын көп деле маани бурушпайбы? Эгерде болсо жакшы, конечно, сурайт. Канчалык жакшы, мисалы үчүн компанияга канчалык пайдасы тиет. Өзүңдө мындай ойлоп көр. Университетте бир 2-3 проект иштедиң, анан кийин ал компаниянын бизнесиге вообще тиешеси жок. Анан кийин алар сурап не кылат ал бизнести, мисалы. Сурап ошондой эле тема да. Эгерде аларга тиешеси болгон болсо сурайт. Андан кийин мындай слишком детально кирбейт да, эгерчи кызыкпаган болсочу. Түшүнүктүү? Мисалы үчүн Google'га барып туруп интерншип кылып келдим десең, стажировка кылып келдим десең, можеш сурашың мүмкүн, Google'да не кылдың? Ал жерде канчалык өнүктүрдүң, кандай не алдың депчи. Анан кийин университетте ушундай проект кылдым, анан кийин ушундай результат чыкты десең, хорошо деп өтүп кете берет да. Анда биз эме жок немелер, 3 жыл алдыңкы немелер. Сиз ал жака тапшырып аткан кезде өздөрүнүн сайты бар болсо керек, сайт аркылуу тапшыргансыз, туурабы? Заявка тапшыргансыз, өзүңүздүн резюмеңизди калтыргансыз. Анан биз билген сопроводительное письмо деп коет эмес беле? Cover letter дегенчи, ошондо жазгансызбы? Ресимде жок. Эссе сураган, 2 эссе канча минимум 2000 сөздөн көп жазып, ошол жерге тапшырасың. Биринчи документтер тапшырып аткандачы 2 бланкты ошол жерде толтуруп, тема кандай болгон эсимде жок, ал өзүң жөнүндө жазсаң керек ошол жердечи. Анан ошонун бир аз пайдасы тийиши мүмкүн. Бирөөсү ошол өзүңдүн 3 проекттин жөнүндө жаз деп жазат, ошол жердечи өзүңдүн идеяң боюнча келечекте иштейм деген 3 проектти ошол жерге жаз деп суроо келген да бизде. Бирөө болсо эсимде жок азырчы. Анан кийин CV-ңди тапшырасың. Ошол source болсо Google'дан жазсаңар samsungcareers.com бу. Google'дан жазсаңар чыгат сразу. Ошол жерден
примерно февралда же болбосо сентябрларда жылда 2 жолу интернешналдарга да неме ачылат, application турат. Эми сиз Samsung'a өтүп, ал жакта 2017-жылдан баштап, 2017-жылы иштей баштадыңыз ба ошондо? 2017-жылдан баштап 2020-жылга чейин уже 3 жыл болуп калыптыр. Өзүңүз деле корейский компаниядагы, Кореянын эң чоң компаниясында иштеп көнүп деле калсаңыз керек. Анан бизди көбүнчөрөөк биякта Кореяда иштеп жүргөн компанияларда деген негизи кыйнашат деп айтышат го. Мен да кээ бир тааныштарым бар. Кээ бир коллегаларым бар. Samsung иштеп келгендер, анан Samsung иштеп келгендердин баары эле Naver'де иштеген жакшыраак деп мага айтышкан. Samsung'да көп кыйналып кетесиң. Ал жакта яган деп атайсызбы? Убакыт бүткөндөн кийин график деген саат канчада? Шерке 9-тан 6-га чейин же 10-дон 7-ге чейин болсо, 7ден кийин дагы иш бүтсө дагы ал жакта иштешет депчи айтышат ошентип. Ошондой чынбы Samsung'да? Болушу мүмкүн. эле? Болушу мүмкүн. Мындай да, адам өзгө байланыштуу да. Анан кийин ошол жерде чогуу иштеген адамдарга байланыштуу. Мисалы үчүн кээде дедлайн болуп калат, эртеси күнү релиз болуп калышы мүмкүн, мисалы үчүнчү. Ушунчалык важный иштер болуп калган болсо, менде 1-2 жолу болду. Түнү саат 10, 12, 1-лерге чейин иштеп отурганбыз. Жетишпей жатканыбыздачы. Ошондо кээде болуп калат. Анан кийин өзүң кааласаң, кээдечи кааласаң түнү да бар иштей берсең болот. Бирок мындай сөзсүз калып иште дебейт да. Эртең менен барып туруп, обедке чейин чийип кетсең да боло беретчи, мисалы үчүнчү. Көп деле кийлигишер берет. Улан ишиңди бүтүрдүң, болду. Эгер ишиңди бүтүрбөй жатсаң, анан кийин ишиңди бүтүрбөй канча 1-2-3 ай жүрсөң, мисалы үчүнчү, 2-3 ай жүрсөң, анан кийин немелер чогуу иштеген адамдарың жалоб кылса HR-гачы, HR-га ушундай бул проблема чыкты, мындай иш бүтпөй калды деп туруп, сага жалоб түшкөн болсо, анан кийин проблема болот да. А так мындай сөзсүз ушул жерге келип иште деп туруп басым жасабайт да. Каалаган убакта бар иштей берсең болот. Анда эми негизи сиз деген университетке окуп жүргөн кезде башка бир компанияда иштеген эмессизби? Сиз эң эле биринчи компанияңыз Samsung болду ошондо, мен түшүнгөнүм боюнча. Ооба, биринчи Samsung ташыды, анан башка компания жок эле. Мен мындай деген бир сурайын дедим эле, негизи баягы working culture деген нерсе бар го. Компаниянын ичинде корпоративный культурасы канчалык жакшы экенин билиш үчүн дагы ошондой сурайын дедим эле. Бирок эгер сиз башка компанияларды көрүп көрбөсөңүз, суроого жооп бере аласыз, суроого жооп бере албайсыз билбейм. Анда эмесе бул суроону өткөзө берелем да. Эми сиз өзүңүздүн жасап аткан иштериңиз жөнүндө сурайлы. Сиз өзүңүздүн компанияңызга барып иштей баштагандан кийин кандай түрдөгү технический навыктар керек болду? Технический эле навык гана эмес. Өзүңүздүн баягы адамдар менен канчалык сөз табышып кете аласыз, биз аңча айтканда баягы soft skills деп коет го. Ошондой кандай бир навыктар керек болду сизге? Компанияга киргенде биринчи жылы кыйналдым, ашча кыйналдым. Себеби дегенде ал жерде көбүнчө англисче communication анча болбойт, коммуникация англисче анча жакшы болбойт. Ошон үчүн корейче билсең плюс, эгерде корейче билбесең, өзүңдүн туура позицияга түшүшүң керек да. Себеби дегенде бир жерге жөнөтүшөт, ал жердегилер муктажылыгы жок болгон болсо башка жерге жөнөтөт. Компания чоң да, любой жерге жөнөтүп бериши мүмкүн да. Ошон үчүн да карап турасың, анан кийин ошол жерде бир жерге түшсөң, анан кийин ошол жерде кармап калат. Же болсо сен ошол жерде жакшы кызыгып туруп неме болуп калсаң, результаттарын көрсөтүп, скиллдерин көрсөтүп, ошол жерде иштеп калып кетесиң да. Эгерде скиллдерин туура келбей калган болсо, анан кийин мындай өзүң кызыгышың жок болгон болсо, башка жерге кете берсең болот да. Өзүң реквест кыласың, же болсо сени неме жогору жактагылар башка жака жөнөтөт. Кээде сен иштеп аткан жериң мындай лаборатория жайылып кетет, же болсо жабылып калат, сени башка жака жөнөтөт. Ошон үчүн
кандай өзүң позицияңды түшүн керек да биринчичи. Билбейм, бул менин идеям. Эгерде мындай супер болом, любой жерде иштеп кете берем десең, өзүң кыйнап коюшуң мүмкүн да. Түшүндүңбү? Өзүңдүн кызыга турган жериңе, анан кийин өзүңө кыйын болбой турган жерди мындай издей башташың керек да. Эгерде барып туруп лидериңе айтсаң, анан кийин башчыга барып туруп же болсо премьер-министр VR деп коет. VR. Ошол немени барып туруп сүйлөшөсүң. VP деп коесуз. Ошол менен сүйлөшөсүң, анан кийин мен ушул лабораторияга кызыктам, мен ушул жерге тапшырсам болобу деп туруп, ошол лабораторияны караган адамдар менен сүйлөсөң, ошол жака жөнөтүшү мүмкүн да. Ушундай кылсаң болот. Бирок мен кандай кылдым? Мен көп деле кызыкпадым башыдачы. Мен биринчи иштеген лабораториям жакшы эле болчу, анан кийин көп деле результат көрсөтпөй жатып, көп деле неме кыйынчылык деле болбой жатты эле. Анан кийинки жылы чоңураак лабораторияга жөнөтүштү. 1 жылдан кийин ошол жерде бир англисчеси жакшы бир лидер бар эле, менеджер. Ошол өзүнүн тимиге кошту дагы, ошол менеджер менен жакын болуп кеттим. Анан кийин ошол 1 жылдан кийин канча болду? 2 жылдан өтүп чогуу иштеп атабыз азыр. Көп проекттерди почти чогуу бүтүрөбүз да, ошол менеджер менен. Ошол баарын өзүңдүн тимиңди таба билишиң керек да, чоң компаниядачы. Жоголуп кетпешиң керек. Эгерде мындай ишин кыла албай калган болсоң, вообще мындай дневнигиңде мындай репорт кылып атканыңда, эгерде өзүң ишин кыла албай калган болсоң, анан кийин же болбосо иш жок болуп калган болсо, проблема деле эмес. Ошентип туруп иштебей туруп 1-2 жыл жүрсөң дагы боло берет да компаниядачы. Анан кийин 1-2 жылдан кийин HR-дан эме келе баштайт, warning келе баштайт. Секин мындай делоңдо эчтеке жок болгон болсо, секин компаниядан чыгашка аракет кылат да. Бирок ушул убакыт мен укпадым, мындай Samsung'дан айда бер дегенчи. Ал жерде келет, request кылат, эгер ушунча акча беребиз, компаниядан чыгып кет өзүң неме каалооң боюнча депчи. Же болсо башка бир мамлекеттен, же башка бир позицияга, же болсо башка бир позицияга ошентип жылдырып берет да. Анан кийин өзүң каалап чыгып кетсең болот. Ошентип мындай көп деле кыйын эмес да, неме кылганчы, өзүң позицияңды тапканчы. Эгерде вообще иштебей жүрө бере турган болсоң, HR келет да, бир күн неме кылат да, айдайт да, ушундай кылчу. Бирок айттым го, мындай fire деген немеңе жазылып калбайт да, пешине немегечи, карьераңа жазылып калбайт. Ол өзүнүн каалаган боюнча чыгып кетти деп калат да. Түшүндүңбү? Анан кийин дагы бир нерсе айтып кетейин. Эгерде ошончалык делоңдо эчтеке жок болгон болсо, сени астыңкы позицияларга түшүрө берет да, барган сайын айлыгың азайып кете берет. Эгерде жакшы кылган болсоң, жогорулайт го, ошондой жакшы кыла болсоң, астыга түшүп кете берет да. Ушундай кылып туруп, компания деле көп деле акча жоготпойт, эгерде неме кылыпчы, сенин ишиң жакшы бүтпөй жаткан болсо. Эгерде вообще нөлгө түшүп кете турган болсоң, сени тренингге жөнөтөт. Ошо тренингде жүрүп деле акча таба бересиң да. Пайдасы ошондой да. Сиз могул жака адамдарга кызыктуу болсо керек, Samsung иштеген кандай экен депчи, ошондон баягы сиз өзүңүз буга чейин бир презентацияны ачып эле, ошол презентацияңызды ачып элдерге көрсөтүп койсузбу, ошол Samsung деген, эгер Samsungга өтө турган болсоң, кандай түрдөгү пайдалуу нерселерди алат экенсин көрсөткөндөй болобу? Бул жака жылырсам, аппрув кылганды көрбөй калат экенмин ошо. Бул жакта көбүнчөсү англисче жазылган экен, ошондон мен айтып кеткендей, биякта англисчени баары эле түшүнүрбөй турушат, ошондон өзүңүз дагы бир жолу окуп анан кыргызчага түшүндүргөнгө аракеттенип көрөсүзбү? Биринчи очередте акча жөнүндө кызыгышса керек адамдар. Акча деген сен мисалы үчүн университетте бакалавр тапшырып, же болбосо магистратураны тапшырып туруп компанияга тапшыра турган болсоң, карьер
карьер үрөбөн экиге отурасың да көбүнчөчү алар көбүнчө канча 40 менен 50 миллиондун ортосунда болот да көбүнчө айлыгы. Ошол айлык немеге карап, бизнесине карап же болбосо түшкөн бизнес анан кийин бизнес дегенде Samsung ичинде толтура бизнес бар да, мисалы үчүн биз network болгон болсок, кээ биркилер mobile болот, кээ биркилер маркетинг, кээ биркилер да кандай biochemistry, анан кийин medical, ошентип бөлүм кетет да, R&D болот кээдечи. Ошо бизнесиңе карап туруп деле айлыгың өзгөрүшү мүмкүн да. Ошо жылдын баш неме компанияга кирип атканыңда ошол жерде контрактка кол коесуң. Примерно 40 менен 50 миллион ортосунда болот да. Эгерде PhD'ни бүтүрүп туруп ташыра турган болсоң, көбүрөөк болушу мүмкүн. Канча 60-70тен жогору болушу мүмкүн. Менин оюмчачы, миллион точно билбейм. Анан кийин кээ биркилер мектепти бүтүрүп эле тапшырат. Анда деле жолдор болот. Career level 1ден отурат. Мектепти бүтүрүп деле тапшырсаң болот да, мисалы үчүн айлыгың бир аз азыраак болот, бирок анан кийин 4-5 жылдан кийин career level 2ге өтүшүң шансың болот да. Ошол айлык, анан кийин айлыктын үстүнө бонус болот. Кореяда көбүнчө 2 майрамда берет. Биринчиси чусок, февралдын айланасында болот. Анан кийин экинчиси болсо, биринчиси чусок сентябрда болсо, экинчиси жаңы New Year, жаңы жыл немеде февралдын айланасында болот да. Бирөө сентябрь, бирөөсү февралда болот да. Ал примерно $2000 чейин берет да, андан азыраак болот кээдечи. Анан кийин TAI деп коет. Ал жарым жылдыкта түшкөн пайданын пайызын берет да. Ал канча айлыгыңа карап туруп өзгөрөт да. Эгерде айлыгың көбүрөөк болгон болсо, көбүрөөк аласың, айлыгың азыраак болгон болсо, азыраак аласың. Анан кийин бизнес киреше көбүрөөк түшкөн болсо, көбүрөөк аласың. Примерно $2000 болот да көбүнчөчү. Ал жылга 2 жолу берет. Анан кийин OPI дейт. OPI жылга 1 жолу болот. Общий жылда түшкөн пайданын максимум 50%ке чейин. Эгерде айлыгың 40 миллион боло турган болсо, 20 миллионго чейин бонус алышы мүмкүн да, эгер OPI-данчы. Бул OPI дегенде канча жолу болот бир жылда? Же бул сан болчу нерсе? Жылга 1 жылда 1 жолу болот. Сен эгер өзүңдүн кирешен деген 40 миллион боло турган болсо, ошондо сен жылдын аягында 60 миллион алып калышың мүмкүнбү? Туура түшүнгөн болсом. Ооба, общий, ооба. Жакшы. Уланта бериңиз. Бирок биздин пешенебиз жакшы болду. Бизнес мен киргенден кийин network өнүгө баштады да. 5 жыл ачылган үчүн ошого бизде жакшы түшө баштады. Кээ бирки мисалы үчүн кандай маркетинг, анан башка филдтерде канча 20%тен аз да. Көбүнчө 20%тен аз болот. Кээде эле 40% көп болот да. Ошон үчүн неме бизнеске байланыштуу да көбүнчөчү. Анан кийин дагы software certificate. Биринчи ташып атканда, компанияга ташып атканда advanced level'ды бүтүрүшүң керек. Advanced level'ды бүтүрө албасаң, өтүш шансың аз да. Анан кийин professional level болот. Экзамен кадимкидей мындай бартыр контестке катышасың, экзамен аласың да. Экзамен өтсөң $2000 чейин акча бериш мүмкүн да. Иштеген неменчи, иштеген анан кийин да эксперт деген бар, акыркы левелчи. Анда деле ошондой $2000 чейин акча бериш мүмкүн да. Анан кийин кээде, билбейм, source каяктан келет, кээде special bonus деп коет. Жок жерден бонус берип коюшу мүмкүн. Любое время. Өзүң билбейсиң качан чыгып калат бонусту. Ооба. Биякта дагы ошол сиздин кирешиге тиешелүү макта бир суроо келди азыр эле. Киреши жөнүндө сүйлөп аткандыктан налогторду дагы айтып койбойсузбу деп бирөө жазыптыр. Кадырбек жазыптыр бизге. Налогду канча төлөйсүз, Кореянын системасы кандай иштейт, кирешиңиздин канча пайызы өзүңүздө калат айдын аягында?
айына канча 500 миңге чейин немеге кирип кетет, такска кирип кетет. 500 миң вонго чейин же андан кээде 300 болуп калат, кээде 400 болуп калат. Примерно 500 кетет да. Түшүнүңбү? 500 уже. Бирок бул сиздин кирешиңизди сурап эле болду, бирок ал өзүңүздүн конфиденциальный информация болгондуктан. Бирок бизге деген бир пайыз менен айтсаңыз жакшы болот деп элейм да. Эмнеге дегенде ал сиздин өзүңүздүн кирешеңиз деген, сиз өзүңүздүн алып аткан эме, то есть налогуңуз алып аткан кирешеңизге пропорционально болсо керек дейм да. Ошондон бир пайыз менен айтсаңыз. Өзү негизи Кореяда пайыз канча такска? Кореяда 12%, 12%, корейстерге 12%. Любой жерде. Анан кийин Samsung'da деле ошондой эле, бирок International'га бир аз 15%, 16%, примерно ошондой да. 16% такска кетет да. Ал деген кандай? Unemployment деген. Анан кийин unemployment деген мындай жумуш берип аткан үчүн такс алат, бир. Анан кийин Кореяда кандай? Жок. Long term бирдеке деген. Короче, компаниядан чыгып кетсең, иш таппай жүрөсүң го. Ошондо сага айга $1000 берип турат да компаниячы, иш тапкыча чейин. Ошон үчүн да такс алат. Анан кийин дагы алар экстра да, менин оюмчачы. Баягы 12ден сырткарычы. Анан кийин дагы пенсия үчүн да алат. Ал пенсия деген ошол 12ге кирип кетсе керек. Ошол примерно 15-15ден бир аз жогору болот да, немечи, такса кетип калат. Түшүнүктүү. Андан сырткары дагы муакта жазылып турат го, муакта виза EJT дегенди башка кишилерге кызык болсо керек. Менин оюмча биздин арабызда дагы бул нерсенин баарын билгендерге кечирим сурайбыз, анткени силер көбүнчөсүңөр эгер Кореяда иштегендер болсоңор, бирок башкаларга дагы кызыктуу болсо керек, ошондуктан муну дагы ого кетели. Виза деген EJT деген визаны алып берет. EJT деген сага компания крыша болот деген да. Ошо бир нерсе проблема болгон болсо, компаниянын немесиге түшүп берет да, репортага. Кореядачы. Ошон үчүн компания көп нерсеге жооп берет. Immigration office'га барып туруп кетире турган акчаларыңды да компания төлөп берет. Анан кийин ошо көп нерселерди мындай официальный кете турган нерселерди компания төлөп берет да. Визаны да ошол исем менен неме кылат. Исемде только иштейсиң да. Компаниядан башка жерде барып иштей албайсың. Кийин өзүң бизнесиңди ача албайсың, только иштейсиң деген виза да, исем дегенчи. Ошол исем пайдасы ошол. Анан кийин болду. Да, квант көтөрөм башкасы. Муакта да жазылып турат го, тиги ошондо Samsung'да иштесеңиз сизге тамакты дагы өзүлөрү төлөп беришеби? Эртең менен тамакты ошолордун баарын кичинеден айтып койсоңуз элдерге. Балким алардын бул нерсенин баарын айткан кезде биздин биякта көрүп турган адамдардын дагы мотивациясы пайда болот да, анткени эң кызыктуу нерселердин баары ушул жакта деп ойлойм да мен оюмчачы. Ошо 3 жолу тамак берет. 3 жолу бар компаниядан 3 жолу бекер тамак алсаң болот. Тамактар сонун, сөз жок. Барасың канча бир 4-5 кафетерия бар. 4-5 кафетерияда канча 10 ресторан болот да. Ар бир ресторандан бөлөк-бөлөк тамак болот да. Ошо бир жерден халал тамак бар, индийский ресторан бар. Ошол жерден халал тамак алсаң болот. Башка жерлерден деле балык салы, ошондой сифуд, бимбап дегендер жеши мүмкүн да. Боло берет. Ошол тамактан ойлонбойсуң. Мисалы үчүн компания ушундай түзүп берген, жумуштан башка эч нерсени ойлобой турган кылганчы. Ошол компания ошончо жакшы. Эгерде жимге барам десең, жим бар, клубтарга барам десең, клубтар бар. Короче, мындай өзүңө керек нерсенин бар жок компаниянын ичинде бар да. Ошо жумушуңдан башка эч нерсени ойлонбой туруп деле мындай башка жактан толута алсаң болот да. Курстар бар,
башка курстарды алсаң болот мисалы үчүн. Ошо. Insurance айттым окшойт азыр. Health insurance анан кийин да башка. Бир эле health Insurance health insurance менен medical insurance же health insurance дегенди билбегендер бар болсо, бул деген ошо медицинская страховка. Медицинская страховкага дагы төлөп берет экен Samsung. Ошол иншурансың болсо көп жерде мындай больницаларга барсаң слишком көп неме болот. Дискаунт кылып берет да, эмечи. Больницалардачы. Аки компаниянын өзүнүн ичинде да больница бар, ал жерде карайт, мындай general докторлор болот. Либо жериң орса барып көрүнө бересиң да, бесплатныйчы. Ошол жагы да жакшы. Мен университетке чейин университетте жүргөндө деле мындай бир эки жерим оорса да чыдап жүрө берет элем да. Анан кийин ал мындай окуп жүргөнүңдө башка иштериңе таасир тийгизет да. Ошон үчүн тез врачка барып турсаң жакшы, мындай ден соолугуң жакшы болгон болсо, ишиңди да жакшы кыласың да, концентрацияң да күчтүү болот. Ошонусу да жакшы да, больница болуп турганычы. Ошол. Кийинкиси дискаунт деген Samsung'дун өзүнүн электроникстын бир немеси веб-сайты бар. Өзүнүн ишчилери анча 15 миллионго чейин акча иштете алат, ошол жердечи 2 жылда 15 миллион иштете алат да. Ал жерде 50% же 50% көп деле скидка болуп кетиши мүмкүн да. Эмелечи, телефон алам десең, компьютер, телевизор, ошол нерселерди дискаунт менен көп дискаунт кылып алсаң болот да. Ошол башка кайсы дискаунттар? Ошо кээ бир нерселерди мындай компанияда жага турган нерселерди дискаунт алсаң болот да. Ача бар. Анан кийин иштей турган саат flexible 40 саат average дегенде аптада 40 сааттай иштешиң керек да. Бир аптада 40 саат иштесең, мисалы үчүн бир аптада азыраак иштесең 40 сааттан аз, кийинки апта 40 сааттан көрө иштесең average ортолому деп коелу да. Орто саны 40 болуш керек да, бир айдын ичиндечи. Ошондо примерно 230 саат болуп калат айга. 230 саат айга иштесең болду. Мындай минимум 4 саат иштейсиң, анан максимум чеги жок. Ошентип бир айдын планын бүтүрсөң болду да, проблема чыкпайт. Эгер сиз өзүңүз деген сиз иштей турчу графингизден дагы сырткары дагы калып кечинде дагы иштейм десеңиз, сизге ошого дагы төлөп беришеби? Сырткы өзүңүздүн зарплатаңыздан да сырткары акча төлөп беришеби? Өзү Кореяда закон чыкты, баягы саат 10дон кийин иштесең, сага 200% кылып төлөп берет го. Колдон келишинче анда кылбашка аракет кылат да компаниячы. Эгер саат 10дон өтүп кеткен болсо, компанияда иштебегиле деп. Эгерде иштей бере турган болсо, сен менеджериңе жалоп түшөт да. Ошон үчүн 10дон кийин, кечки саат 10дон кийин иштебегениң жакшы да. Эгерде ишиң көп болуп кеткен болсо, калып кетсең деле проблема эмес, аны сен өзүң отдельный application тапшырышың керек экен да, эгерде 200% айлык неме алам десең, акча алам десең. Ал качан иштейт? Мен 1-2 жолу алдым, анда баягындай эртеси күнү релиз боло турганда, анан кийин жетишпей жатканыбызда ошондой иштешибиз шарт болуп калды. Анан кийин менеджерибиз айтты, ушундай apply кылгыла, силерге 200% кылып айлык берет деди да. Неменчи? Ошо иштеген сааттарыңачы. Ошо эгерде apply кылбасаң, ошондой регистрация кылбасаң, кадимкидей эле ала бересиң да. Шунун айырмасы жок болуп калат. Ошо. Анан 15 күн жылына отпуск алсаңыз болот окшойт. Бул деген 15 күн, сен 15 күн отпуск аласың, бирок ошол отпуск алсаң, ошол vacationде жүрсөң деле айлык ала бересиң да. Ошол күнү 8 сааттык айлык кадимгидей түшөт да, сен немеңечи банк аккаунтуңа. Ошо жылыга 15 күн максимум ала аласың. Эгерде экстремный случайлар болсо, apply кылсаң, request кыласың, биринчи, анан кийин approve болгон болсо, ошентип ала аласың, анан сырткарысычы. Ошол 15 күн азбы көппү билбейм, мага достаточно эле жетип атат го дейм. 15 күн жылыга. Ошо. Анан кийин бардыгы иштейсиң да.
Анда эмесе биз дагы башка түрдөгү суроолорго жооп берели. Андан мурун башка дагы биякта калып калган нерселерди мен бат-баттан окуп кетейин. Могул стартап support competitions дейт. Ошондо сиз өзүңүз жаңы бир стартап баштайм десеңиз, Samsung деген сизге дагы акча бөлүп бериши мүмкүнбү, инвестиция катары? Туура түшүнгөн болсо, ошондой окшойт. Эгер конкурстарды уюштурушуп, эгер конкурста утуп кете турган болсоң, сага инвестиция катары бир акча да бериш мүмкүн, грант катары да акча бериш мүмкүн. Туура түшүнгөн болсом, жазылып турат ошентип. Сурооңду түшүндүм. Мындай болот, компанияда жылыга 2 жолу, 3 жолу неме болот, компетишн болот. Ошол жерде өзүңүн идеяларыңды чыгарып туруп презентация кыласың да. Application болобу, же болбосо стартап болобу, ошол жерде компетишн болот, жарышасың, андан кийин сени көрүшөт, немелериңди, проектиңди көрүшөт, башкалар, андан кийин чыгып кетип атып, ошол жерде вот голосование берип кетишет. Ошол голосованиядан немен биринчи, экинчи, үчүнчүлөр тандайт да. Эгерде ошол жерден приз берет, приз бериши мүмкүн, же болбосо промоушнга бир аз пайдасы тийиши мүмкүн да. Андан кийин эгерде ошону дальше алып кетем, өзүң бизнести улантам дей турган болсоң, компания жардам берет, инвестиция кылат, эмеге акча бөлүп берет. Бирок мен мындай укканым жок, бирөө ушундай бизнес кылып туруп неме кылыпчы, бирок айтышты да, ушундай кылса болот депчи. Стартапка жардам берет депчи компания. Ошо Азамат байке айтып кеткендей, андан да сырткары көптөгөн perks дейт, адамдардын жашоосун оңойлоттуруп, иш эле гана жөнүндө ойлонгондой болгондой көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдүн баарын ачып берет экен. Мактап окуп алсаңыздар болот. Бул видеону деген өзүңөр кийинчерээк деле видеодо көрүп алсаңар болот. Анда эмесе азыр башка түрдөгү суроолорго дагы көңүл буралы. Биякта Сальжа майке да жазып кетиптир. Эми эң маанилүү суроолорго келели. Күчтүү программист болуу үчүн мектеп окуучуларына эмнелерди сунуштамаксыз дейт. Кружоктор, олимпиадалар, университеттер жана башкалар дейт. Биз мен билгеним боюнча негизи көптөгөн адамдар программированияны жаңы окуп келаткан кезде негизи кандайдан башташат? Бул вебсайтты кандай жасоо? Вебсайтты бүтүргөндөн кийин анан мобильное приложенияны кантип жасаш керек деген ошондой нерселерге келишет эмеспи? Сиздин кейсиңиз кичине башкачараак экен. Неге дегенде сиз, мен билгеним боюнча, сиз университетте жүрүп, университетте сабактарды деле алгансыз. Балким ошол сабактарда жүргөн кезде ошондой мобильный приложенияларды же болбосо вебсайттарды жасагансыз. Лабораторияда болсо сиз көбүнчөрөөк artificial intelligence, искусственный интеллектке байланыштуу проекттерди жасагансыз. Туура айтамбы? Анан бул эми Samsungга келгенден кийин, ошол Samsungда азыр Networks деген байланыш тажрыйбаңыз боюнча адамдар, жаңы программированияны окуп келаткан адамдарга кандай кеңештерди бересиз? Кайсыл ресурстарды кеңеш кыласыз? Үйрөтүү боюнча профессионал эмесмин. Мен ошол канча көп болду, 8-класстан баштап программинг баштаганымда. Андан кийин азыр көп нерсе өзгөргөн болушу мүмкүн. Азыр шартка байланыштуу, анан ушундай кылып башка нерселерди үйрөнүп кетиш деле мүмкүн да. Мен берген жообум, сунушум так белгилүү болбой калышы, мындай тиешеси болбой калышы мүмкүн да. Бирок эгерде backend developer экиге бөлүнөт, backend и frontend дегенчи. Backendдегилер мындай көбүнчө код жазат, бир системанын туруктуу иштешиге, анын канчалык мындай күчтүү, канчалык так иштешиге жардам берет. Эгерде фронтенд болгон болсо, фронтенд ал көбүнчө мобильный приложение, анан вебсайт, ошондой адамдарга user интерфейс, көбүнчө ошондойлор болот. Экиге бөлүнөт. Бирок мен фронтендке көп байланышым жок, мен бэкенд болгон үчүн ошол приложениялардын арка жагына, мындай дата база, ошол система, ошол жактары көбүрөөк тиешелүү болот да. Эгерде ошондой мен айтканымдай backend developer болгоңар келсе, баштан баштап программингдин мындай simple өзүнүн вебсайттары болот, нөлдөн баштай турганчы. Так сорс бере албайм, бирок ошол немелерди, мисалы үчүн фундаменттерди үйрөнүңөр, мисалы үчүн if, for, while, loop, ошондойду үйрөнүңөр. Анан кийин
Үйрөнүңөр деген мындай окуп билдиңер, программингде ушундай нерсе бар экен. Анан кийин все болду, бүттү деген нерсе жок да. Ошолорду колдонуп канчалык көп практика кылсаңар, ошончолук көп пайдасы тиет да. Ошол мен дайым айтамын адамдаргачы, бул программинг бул knowledge эмес, мындай окуп алып бүтүрүп койсун болду деген эмес да. Программинг деген бул skill. Skill деген кандай айырмасы болот? Бир нерсени кылганыңда ойлонбой туруп кыла турган даражага келиш керек да, түшүнүңбү? Оюңду ошол программаны сразу жазып кете турган болушуң керек да. Ошончолук практикаң жетиш керек да, ошогочу. Ошончолук скиллиңар болсо, андан кийин уже дальше уланып кетиш оңой эле болот да. Интервьюларда эгерде бир компаниянын өзүнүн көп компаниялардын өзүнүн тактикалары болот да. Ошо компанияларга жараша кылып туруп, өзүңөрдү улантырып, ошого карап селиңерди ошого карап кетире бересиңер да. Ошо башта фундаменталарды жакшы кылышыңар керекчи, менин оюмчачы. Түшүнүктүү? Негизи өзүңүздү жөнүндө айтып кетсек болот эле, тиги Азамат байке биринчи лицейди бүтүргөн, түрк лицейин бүтүргөн. Мен билгеним боюнча Кадамжай түрк лицейин бүтүргөнсүз, туура айтамбы? Кадамжай, Кызылкыя, кечирим, Кызылкыяда лицейде окуп жүргөн кезде эле 8 класстан баштап болсо керек, 8 класстан баштап программированияга олимпиадаларына катышып, республикалык олимпиадаларын бир нече жолу жеңген. Андан дагы сырткары эл аралык информатика боюнча олимпиадаларга барып катышып, ийгиликтерге жеткен. Ошондуктан Азамат байкенин башынан эле программированияга жакшы бир, кандай десем, бир кызыкчылыгы дагы болгон. Анан университетте жүргөн кезде дагы программированияны кичине окуш оңойрок болсо керек деп айтсам жаңылышпайм го? Туура айтамбы, Азамат байке? Samsungга кирип атканда немелер сурашты да, интервью алып атканчы. Сен неге ушул, мисалы үчүн, алгоритм деген сабагың жакшы балл алдың? Неге антип сурадың? Университетте кандай үйрөнүп алдың ошону деди да. Мен айттым, мен аны мектепте жүргөндө эле биз аны бүтүрүп койгонбуз депчи. Чындап эле биз мектепте жүргөндө олимпиадада только ошону чалыштырат эле да. Алгоритмдерди полностью үйрөтөт элечи. Үйрөтөт дегенде камптар болот, камптарда бир аз үйрөтүш мүмкүн. Анан кийин көбүнчө өзүң вебсайттарга кирип чалышкан элек да. Ошол вебсайттардан чалышып келип туруп, даярданып келип туруп, ошонун пайдасы болду да. Лицейде олимпиадага даярданып жүрүп, көп нерсени үйрөнгөн нерсем болот да, немегичи компьютер сайенска байланыштуу болупчу. Бирок бир минус жагы бар. Олимпиадада көбүнчө competition болот. Competitionде, контесттерде аз убакыттын ичинде efficient, мындай күчтүү программа жазып чыгышың керек. Бирок бул компанияга киргенден кийин пайдасы тийбей калышы мүмкүн да, себеби дегенде сен бир өтө тез чыгара турган проект жаздың деген. Бирок аны эч ким түшүнбөйчү. Сенен башка эч ким түшүнбөйт. Анан кийин башка девелоперлер келип туруп сен кодун карап туруп, анын үстүндө иштей албай кетип калат да. Ошондо мындай production level жетишпей калат. Ошон үчүн компанияда киргенде мындай проекттериңди колдон келишинче simple кылышка аракет кылышың керек. Анан кийин башка бирөөлөр келип туруп үстүндө девелоп кылганга удобный болуш үчүнчү. Ошол олимпиада мындай competition. Анан кийин берки жакта болсо production болот да. Түшүнүңбү айырмасын? Ошо. Мен бул нерсенин баарын өзүм жакшы эле билем, бирок биздин арабызда билбеген да адамдар барбы дейм да. Макта жаңы Салжан айтып кеткендей, жаңы мектепте окуп жүргөн дагы адамдар бар экен, угуп аткан азыр. Буларга түшүндүрүп кетсек, кичине болсо дагы азыр мен түшүндүрүп коеюн. Компанияга келгенден кийин бир мобильный приложение болобу же болбосо ар кандай түрдөгү сервистерди жасап аткан кезде development деп коет. Development деген жаңы сен жасап аткан кездеги стадия. Production болсо уже бул сен адамдарга уже колдонуш үчүн чыгаргандан кийин ошол нерсени уже production деп коет. Эгер түшүнбөгөндөр бар болсо араңарда түшүндүрүп кетейин кичине болсо дагы. Ошо.
Анан дагы башка сурооңор барбы? Сурооңор бар болсо дагы байке берели. Эгер сурооңор жок болсо мен улантып берейин. Барбы? Дагы? Немеде Телеграмда бир эки суроо болуп кетти эле го. Ошолорго дагы кайрылсак болот. Телеграмда дагы суроолорду сурап атышабы? Телеграмда Алибек менен Кадыр берген болчу эле. Азыр жок экен. Суроолор жок го? Жок экен. Суроолор жок экен ал жерде. Анда эмесе мен өзүмө мен оюмча мага кандай суроолор кызыктуу болмок экен, ошондой суроолорду сурап атам. Анда эмесе мен кийинки суроого өтө берейин. Өзүңүз биякта азыр дагы бир суроо келди, көрөлүчү. Кадырбек сурап жатат. What is the Samsung Digital City and what are the interesting projects are going on there? Дейт. Samsung Digital City деген өзүңөрдүн шаарыңар бар окшойт, мен түшүнгөн боюнча. Ал эмне дейт? Жана анын ичинде кандай түрдөгү кызыктуу проекттер жүрүп жатат дейт. Samsung Digital City бул Samsung Headquarter. Samsung главный корпусунун аты Digital City да. Samsung Digital City. Ошол корпуста бул неге Digital City болуп калган? Менин оюмча бул көбүнчө software production болгон үчүн көп нерсе digital да. Ошон үчүн көбүнчө software адамдар software'ындай келип туруп digital продукциялар ошол жерде жазат. Ошон үчүн digital болуп калган окшойт дейм. Анын жөнүндө точно факт жок мендечи. Ошол биз иштеген жер Digital City. Ал жерде кандай бизнес, network бизнес бар, mobile, телефондор чыга турган, анан ошол немелер, mobile, кийин телевизор, ошол продукциялар чыгат. Анан кийин consumer device, кандай холодильник, ошол немелер деле ошол жерден дизайн бар жоктор ошол жерден чыгат, бирок продукция башка жерден келиши мүмкүн да. Биз ал жерде чыгарабыз, тест кылабыз, анан кийин көп нерсени даярдайбыз да, анан кийин башка жерден может продукциялар башка жерден келет, башка корпустарданчы. Ошо мындай көп нерсе ошол жерде бүтөт деген да, Digital Cityденчи. Ошондо башкача сөз менен айткан кезде Samsung Digital City деген ме турбайбы? Ме деген баарын ойлонот, жасайт. Анан аягында жасайт эмес, ойлонуштурат, бүт нерсенин баарын тест кылат дагы, анан аягында жасайт турчу нерсенин баарын кол буттары деген уже башка шаарларда да болушу мүмкүн турбайбы? Башка шаарларда, башка мамлекеттерде да болушу мүмкүн. Ошо. Сиз өзүңүз билгениңиз боюнча Кореяда Samsung'тун офистери же болбосо Samsung'тун ошондой разработка кыла турчу корпустары көп элеби? Же Кореяда ошол жалгызбы ошо Samsung Digital City деген? Бүт эң маанилүү нерселер бар жасалган. Кореянын ичинде дейсиңби? Бизде Samsung өзүнүн ичинде деле көпкө бөлүнүп кетет да. Кээ биркилер Samsung өзү билесиң 1940-жылы чыккан Samsung. Анан кийин барып туруп ал 3кө бөлүнүп кеткен. Бирөө электроника, бирөө болсо баягындай калганы экөө бизге тиешеси жок да. Барып туруп ошол бирөө SK немелер бар го. Ошолор мурун Samsung болгон да. Башталып чыкты SK немелерчи. Ошолор анан кийин бирөө болсо немелер көбүнчө хардверге кирип кеткен, барыпчы немелер чиптер чыгара баштап ошондой немелер болгончу. Биздики болсо азыр барып туруп ошо телефон, мындай consumer device, анан кийин mobile device, ошо көп нерселер немелер чыга баштаган да. Биздечи ошол 3-чү бөлүгүдөнчү. Ошол анан кийин азыр деле Samsung аты менен башка бизнестер жүрүтүп аткандар бар да. Биздин суроонун өзүгө келели, суроонун өзү. Биздин бизнес боюнча иштегендер ушул биздин headquarter HQ бул биринчи офис, анан кийин Сеулда канча бар? Сеулда research center бар, анан кийин medical center бар. Азыр биз бул нерсени баарын кыргызча айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Research center деген бул изилдөө иштер жүзүзө турган. Изилдөө исследовательский центр деп коет. Medical center дейсизби? Медицина. Medical device мындай медициналык аппараттарды иштеп чыгара турган.
кампус. Анан кийин дагы канча дагы бирөө болуш керек эле, эсимден чыгып атат. Анан кийин Гумиде дагы бирөө бар. Алардын дагы STS баягы Дегу жакта, анан кийин Бусанда дагы бирөө бар. Алар немелерге кирип кетет, кандай? Мен алардын бизнесин толук түшүнбөйм. Алар менен көп иштебеген үчүнчү. Анан кийин Chemistryге дагы кире тургандар бар. Анан кийин дагы башка биологияга кире тургандар. Биз биринчи тапшырганда чогуу тапшырган адамдар, кээ биркилер механикага кетишти да, кээ биркилер биологиялык немелерге кетишти. Ошон үчүн бар экен да, бирок барып көрө элекмин, немечи, алардын бизнесине толук кирише элекмин. Ошол немеде Кореяда көп да, Samsung менен аты болгончу бизнестер. Ошол. Анда кийинки суроо өтөлү, бул суроонун баары Алиёк экенин атынан келген окшойт. Significantly improved sectors any with the effect of 5G network дейт. 5G деген нетворкту колдонуп, кайсыл секторлор деген эң жакшы результатка келген десек жаңылышпаймынбы деген суроосун. Мен да жакшы түшүнбөдүм суроону. Кайсыл секторлор дейт 5G нетворк дегенди колдонуп жакшы бир результатка жетишкен? Азыр 5G көп жерде жок да. Анан кийин 5G кайсы секторлордо бар? 5G телефондо бар. Анан кийин смарт хаустарда бар. Өзү 5G'нын планы Smart City болчу эле. Көп нерсе мындай байланышта болот эле да. Бирок ал уровеньге жете элек. Азыр көбүнчө үйдүн ичидеги, мисалы үчүн бай адамдар жашай турган үйлөрдө компьютер, телефон, телевизор, холодильник, air condition, көп нерселер интернетке байланышканда, ошолорду 5G нетворк менен неме кылып алат да. Байланыштыра алат, анализ кылып, жакшы мындай user интерфейс берет да. User interaction дейбиз. Ошол андан кийин да кандай секторлор бар? 5G азыр компания мындай высший уровеньге жете элек. 5G канча 2 жыл алдын уже план коюп туруп башталады. Ошол пландарды азыр толук жеткизип, анан ошолорго толук продукцияны жетишке аракет кылып атат. Көп деле жаңы немелер эмес, ошол эски планды толук бүтүрүшкө аракет кылып атат азырчы. Бул канча 5 жылдык планды, 5 жылдык контракт түзүп койгондо 20дан ашыкчы дүйнө боюнча Америкалык, Европалык, Япония, Индия, ошогон мамлекеттерде чоң компания, мисалы эски KT-ге окшогон компаниялар менен контракт түзүп койгон. Ошолорго телефондорго неме 5G'ни жеткизе бергенчи контракт түзүлгөн. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Will Samsung support you if you want to get master or PhD degree дейт. Эгер сен магистратурага же болсо докторантурага тапшырып атсаң университетке дейт, Samsung сени колдоп береби дейт. Бул менин оюмча эме финансовый жагын жаап береби деген суроо окшойт. Түшүнүктүү. Укканмын. Анан кийин барып окуп келгендерди укканмын, көргөнмүн, чогуу иштегенмин. Мындай кылганда бирөө айтты, мен SNUга кириштен алдын Samsung менен контракт түзгөнмүн. Ошол немени SNUны бүтүрүп келем, анан кийин силерден ушунча жыл иштейм депчи. Ошол барып туруп университетте немесин саппорт кылып берет, анан кийин келип туруп ушунча жыл иштей бересиң. Ушундай контракт бар. Бул бир. Анан кийин Samsung'дун ичинде өзүн иштеп жүрүп туруп, ишимди токтотуп турайын, мен барып туруп ушундай магистратура кылам, PhD кылам десең, компания неме кылып контракт түзүп берет да. Жол бар, эгер неме кылсаңчы, ошончолук кызыксаң. Ошондой кылып туруп бүтүрүп келсең болот. Кайтып келип иштеп бересиң да. Ошол эле неменчи. Ошо. Сиз университетке барып, окуп келип, анан контракт түзүп атпайсызбы? Samsung менен дагы бир канча жылдыр бир иштеп бересиң депчи.
ошол иштеп берип аткан кезде сен алар сага сен үчүн төлөп берген акчасын кайра иштеп беришиң керек болуп калабы же болбосо жөн эле бир сен кайсыл канча убакытка иштейм десең ошол эле ишти кадимкидей эле зарплата алып бүтүрөсүңбү? Магистратура жөнүндө айтып элек кечти. Эгерде компаниядан чыкпастан бир 5 жыл иштей турган болсоң, ошол эле айлыгыңды аласың. Оден айлыгыңды кыскартып кала турган нерсе деп ойлонбой койсоң деле боло берет да. Компания баары бир жагдан чыгарып алат да, кычалап болуп кое бер. Эгер компаниянын ичинде болсоң эле болду да, сени компания бир жагдан чыгарат да. Ошо. Дагы азырынча биздин аудиториядан суроолор жок окшойт. Ошондуктан мен өзүмө кызыктуу суроолорду сурай берейин. Өзүңүздүн пландарыңыз жөнүндө айтып кете аласызбы? Кийинчерээк деги Кореянын эң чоң компаниясында иштеп көрдүңүз, 3 жыл иштедиңиз, менин оюмча жакшы тажрыйба алдыңыз окшойт дейм. Мындан сырткары дагы өзүңүздүн кийинчерээк пландарыңыз жөнүндө айтып кетпейсизби? Балким кичине барып кичинекей компанияларга, стартаптарга барып иштеп көрөм дейсизби? Ошол жактан балким өзүмдүн күчүмдү сынап көрөм дейсизби? Же эмне кыласыз кийинчерээк? Түшүнүктүү. Азыр Кореядан сырткары бир башка бир мамлекетке барып деле бир аз көбүрөөк экспириенс алып келгенге, мындай тажрыйба алып келгенге аракет кылам. Андан кийин Кыргызстанга, конечно, акыркы точка Кыргызстан болот да. Ал жерде бир жакшы бир компания ачып, IT боюнчачы ошондой иштейм деген пландар бар. Ошол. Ал дагы таарак кетсек болот. IT компания дегенде азырынча өзүңүз чечип элек болсоңуз керек. Кайсыл IT-нин кайсыл тармагында компания ачам деп ойлоп атасыз? Бул өзүңүз билгендей компания IT тармагы көп болуп кеткен азырчы. Кээ бирлери жөн эле мобильная разработка дешет, веб-сайт дешет. Азыр болсо көптөгөн CRM системаларды жасашат. Же болсо балким security'ни кылышат. Security деген кыргызча которсок кандай болот? Коопсуздук. Коопсуздук. Компьютердик коопсуздугун жөнүндө болобу компанияңыз? Не деп ойлойсуз? Билбейм, менде көп пландар бар, көп кызыктуу идеялар бар. Бирок мындай толук план жок. Азырынча мен азыркы көз карашым боюнча мен биринчи немеден баштайм го дейм. Entertainment. Мындай адамдар мындай кызыгышып кире турганчы. Кызыгышып кирип мындай мисал келтире турган оюн чыгарса болот. Кийин ошого мындай адамдарды колдоно ала турган немелер мененчи башында. Биринчи этапчы, entertainment. Анан кийин уже барып туруп мындай чоң инвестиция, мындай шаардын проектине, анан кийин мамлекеттин проектине ошентип көтөрүлүп кете турган компания болот дейм да. Сиз бул ушул күнгө чейин Samsung'да иштеп жүргөн кезде network менен эле гана тиешелүү нерселерди жасагансызбы, же болсо балким веб-сайт жасагансызбы, мобильный приложение жасагансызбы, же болсо башка бир системаны жасап көргөнсүзбү? Кайсыл IT тармагында тажрыйбаңыз бар? Оюн жасап көргөн, компьютер гейм. Компьютерлик оюн жасап көргөнсүзбү? Андан башка көп деле чоң эмес. Кандай приложение? Мен өзүм негизи компьютер оюнга көбүрөөк кызыкканым үчүн ошого немелер production levelге чыгарганмын. Дагы эле чыгарганга аракет кылып атам азырчы. Андан башка бир аз Python менен иштедим, дата аналитика кылыпчы. Китептердин ичидеги информацияларды, мисалы үчүн Куран жөнүндө бир аз визуализация кылдым, анализ кылып көрдүм, ошолчу немеденчи. Көп нерселерди үйрөнсө болот да, бирок мындай өзүм үйрөнгөн катары көп нерсе чыгардым да, атак мындай адамдарга неме кылып, продакшн кылып, клиенттер топтоп неме кылганым жок да. Көчүч, ошо. Анда эмесе өзүңүздүн оюңуз боюнча кийинчерээк
кайсыл IT тармагы дагы өсөт дейсиз? Кайсыл IT тармак сиздин оюңуз боюнча перспективныйраак болот? Менин оюмча ошого дагы көптөгөн кишилер кызыгып жүрүшсө керек. Азыр кайсыл программированияны баштаган адамдар кайсыл IT тармагына кирсем болот деп соо беришсе керек. Биринчи очередь өзүң кызыгышың керек. Эгерде кызыккан болсоң, өзүң кызыккан тармак тандашың керек да. Кызыккан болсоң баары жок эле оңой боло берет биринчи очередь. Эгерде акча көп табам деп турган болсоң, бакендте болуп бер, ал көп акча таппайт, бирок точно иш табасың да. Түшүнүңбү? Акча голуң болбойт, бирок иш табасың да. Бакенд болсоңчу. Бакенд болсоң ошондой, эгерде көбүрөөк акча табам дей турган болсоң, дата аналистке киришиң керек. Дата аналистте бул маркетинг боюнча көбүрөөк иштейсиң, акчалар менен көбүрөөк иштейсиң. Ал бир риски болот дагы, бирок көп акча табасың да. Көп акча жоготушуң да мүмкүн. Ошо. Андан бияктан дагы бир суроо келди окшойт. Кайсы программинг скиллдер көп жардамыңызга тийди карьераңыз убагында дейт? Реальный опытта дейт. Programming skill'de debugging skill. Debugging skill 100% жардам берет. Себеби дегенде бир проекттин үстүндө иштейсиң, анан проекттин толук чыгарышың үчүн debugging skill жакшы болуш керек да. Бияқта түшүнбөгөн адамдар болсо керек, дебагинг эмне экенин билбеген адамдар болсо керек. Дебагингдин кыргызчасын деген айта албасам керек, бир сөз менен билбейм, мен өзүм айта албайм бир сөз менен, бирок түшүндүрүп кетейин дебагинг эмне экенин. Сен бир программага код жазгандан кийин, ал кодун иштеткен кезде, кээ бир кездерде иштебей калышы мүмкүн, бир катачылык чыгып, ал кодунда. Бирок ал катачылык эмне катачылык экенин өзүң түшүнбөй калышы мүмкүнсүң. Ошондуктан ошол катачылыкты табыш үчүн ар кандай түрдөгү инструменттерди колдонушуң керек. Ошол процессти биз дебагинг деп коебуз. Түшүнбөгөндөр бар болсо араңарда. Жакшы эле түшүндүрдүмбү же түшүндүрө албай калсам, сиз түшүндүрүп койсоңуз болот дагы бир жолу. Түшүндүрө алсам керек дейм. Анда жакшы. Сиз өзүңүздүн эң маанилүү кеңешиңиз эмне болот? Ошону акыркы жолу бизге айтып кетсеңиз. Биринчиден карьера азыр видео карьера боюнча болуп атпайбы? Ошо карьера боюнча сунуш берейин, атак. Сунуш беретін толтура нерсе бар го. Ошо карьераны акыркы точкадан башташың керек да. Акыркы точкадан анан кийин азыркы состоянияга чейин план түзүшүң керек. Ошол план түзгөнүңдө мындай өзүң көтөрө албай турган даражага жетип калбаш керек да, себеби дегенде ошондон кийин таштай беришиң мүмкүн, эгер жетпей кала турган болсочу. Анан кийин өзүң бардык нерсеге даяр болушуң керек, бардык мындай opportunity кандай болот? Мүмкүнчүлүк, бардык мүмкүнчүлүктөргө мындай көзүң ачык туруш керек да, оголуп турушуң керек. Анан кийин бир жерде ушундай жол ачылып калдыбы, аны мындай скип өткөзүп бербестен кармап калышың керек да. Ушундай учурлар болот немедечи. Мисалы үчүн мен досум нерседе жүргөндө, кореец досум тамашалап эле айтып койду эле да, Samsung бар экен, давай ташып көрбөйлү деп. Мен тамашалап атат окшойт, өтө албай каламбы деп ойлодум эле да. Мели шанссыз денеп көрөлү дедим, ошондон кийин азыр карасаң Samsung калды. Ошондой шанстарды мындай өзүң денеп көрөшүң керек да, өзүң сынап көрөшүң керекчи. Ошол анан кийин дайым өзүңдү мындай өнүктүргөнгө аракет кылышың керек. Эгерде бир жерде туруп калсаң, ошондон кийин өзүң айтат го, эгер бир жерде турган болсоң, сен күндөн күнгө өлүп бара бересиң депчи. Ошон үчүн күндөн күнгө өнүгүшкө аракет кылышың керек да. Ошо анан кийин көп китеп окугула, көп китеп окусаңар, мындай өзүңдүн кругозоруң өнүгөт. Анан кийин өзүң билип билбеген көп нерсе пайдалар тапсаң болот да китептенчи. Ошо. Анда эң акыркы суроо, тиги сизге жаккан эң жакшы китепти сунуш кылбайсызбы? Эң жаккан.
биринчи местода турган азыркы учурда. Мага эң жаган китеп мынау китеп болду, көрүнүп атабы. The Seven Habits of Highly Effective People дейт. Ушул китеп мен ушул убакка чейин окуган китептердин эң жакшысы болду. Себеби дегенде мындай өзүңдүн принциптериңди мындай системага түшүрүшкөнгө жардам берет да бул китепчи. Ошо. Ошо анда эмесе чоң рахмат Азалбек байке, өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге көптөгөн кеңештериңизди бергениңиз үчүн. Анда эмесе башка суроолор да калбай калды окшойт, ошондуктан бүгүнкү конференциябызды биз бүтүрөлү. Чоң рахмат Азалбек байке.